Сериалдагы соттун жетекчиси ар дайым адилеттүү чечимин чыгарып келген. Бирок бул жолу өтө оор акыбалга дуушар болду. Анткени шектүүлөрдүн катарына өзүнүн баласы да кошулуп калды. Бул жолу соттун жогорку принциптери үстөмдүк кылабы же болбосо аталык сезимдери жеңип кетеби? Ассалому алейкум урматтуу менин көрөрманым, назарыңызда кыска нуска каналы. Бүгүн сиздерге Өспүрүмдөр соту деген дораманын 4-бөлүгүн талдап бермекчимин. Алгач каналыбызга катталып, жактыны басып, пикириңиздерди калтырып, кылган ишибизди колдоп жатканыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Тасманын башында жогорку соттун башчысы Өспүрүмдөр сотунун жетекчиси Кан мырзага бир иш табыштап жатканын көрөбүз. Кан мырзанын планы боюнча бул ишти карап бүткөн соң ээлеген кызмат ордун өз каалоосу менен тапшырып бермей болот. Кан мырза мындан нары өзүнүн тажрыйбасын саясатта колдонуу үчүн белгилүү саясий партиянын атынан депутаттыкка аттанат. Кудай буйруса, биздин кереметтүү мамлекетибизде жакында өтө турган депутаттык шайлоодо да тажрыйбалуу кесипкөй талапкерлер жеңип чыгат деген үмүттөмүн. Каарманыбыздын маанайы жакшы болуп, үйүнө кетип бараткан маалда чөнтөк телефонуна уулу коңгуроо кылып, "Ата, мени кечир, мен эмне кыларымды билбей жатам, полиция мени кармайын деп жатат" деп калтыраган үндөрү менен сүйлөнөт. Бирок полициячылар бул баланы эмес, а башка кылмышкерди издеп жүрүшкөн экен. Көрсө, акыркы класста окуган уулу жакшы бааларды алыш үчүн Монгван мектебиндеги бир мугалимдин жашыруун тайпасына кошулуп алыптыр. Ал тайпага мугалим экзамендердин суроо жоопторун тымызын берип турчу экен. Бирок муну Кан мырза билип калып, баласын урушуп, мындай ыплас иштерден алыс болуусун талап кылып, бул тайпадан баш тарттырыптыр. Көрсө, 12-класстын сынактарынан кимде-ким эң жакшы упайларды алса, анда ал окуучу эң алдыңкы жогорку окуу жайларга оңой эле тапшырат экен. Ошондуктан окуучулар арасында тең атаңдаштык бузулганы үчүн бул иш сотко чейин жетиптир. Кызыгы, бул ишти Кан мырза сотто жетектемей болот. Бирок эми сот башчысы канчалык адилеттүү чечим чыгара алат деген суроо жаралат. Кан мырза баласына ачууланып, "Мен бул ишти карап бүткөн соң кызматымды тапшырып саясатка аттанайын дегенмин. Бирок бул ишке сенин тиешең бар экени коомго тарап кетсе, менин саясий карьерам башталбай жатып аягына чыгат" деп ызаланат. Өкүнүчтүүсү, Кан мырза өз териштирүүлөрүндө балага ата-эненин ойлонбой айткан сөздөрү канчалык таасирлүү экенин билип жүрсө да, өзүнө келгенде ачуусун тыя албай, баласына чучукка жетчү сөздөрдү айтып салат. Тактап айтканда, баласына кайрылып, "Эй чимкирик, эгер өлгүң келсе өзүң жалгыз өл, менин саясий келечегиме жолто болбо" деп катуу сөздөрдү айтып салат. Не тащи с собой на дно ни в чем не повиноваться. Если хочешь умереть, иди и умри в одиночку, сопляк. Ал маалда партиялаштары бардык жаңылыктардан Кан мырза биздин партиядан депутаттыкка аттанып жатат деп жарыялап салышыптыр. Суу өмүр булагы, жашоо азыгы, ал эми таза суу чын ден соолуктун чырагы. Илгертеден бери биздин ата бабаларыбыз сууга өтө чоң маани берип келишкен жана дайыма мөңгүдөн аккан, булактан аккан сууларды ичишкен. Ал эми сиз азыр мөлтүрөгөн тунук жана таза сууну эңсеп жатсаңыз, анда сизге Осмос компаниясы өз фильтрлерин сунуштайт. Баштапкы төлөмү жок, пайызсыз, 6 айдан 12 айга чейин бөлүп төлөө. Фильтр алган Осмостон эч ойлонбой коркпостон. Кечинде Кан мырза партия жетекчиси менен чай ичип отурганда баласынан "Ата, мени кечир" деген кыска билдирме келет. Андан көп узабай эле уюлдук телефонуна коңгуроо келет. Кан мырзанын жымшыйган көздөрү бакырайып кеткенинен улам кандайдыр бир жаман иш болгонун түшүнөбүз. Кийинки кадрда каарманыбыз ооруканалардын бирине алаңдап чуркап кирип бараткан болот. Ал жактан жубайы тосуп чыгып, жолдошунун көкүрөгүнө ургулап, "Сен күнөөлүүсүң" деп ыйлап калат. Көрсө, баласы атасынын айткан сөздөрүн көтөрө албай, кылмышкер болуп атамдын атын булгагандан көрө өлүп жок болгонум артык деп ойлонуп, унаалардын астына өзүн таштаптыр. Жубайы каарманыбызды күнөөлөгөнүн улантып, "Сен жеткирдиң, байкуш баламы ар дайым басмырлайт элең. Канчалык сенин көңүлүңдү табайын деген сайын, сен аны башкаларга салыштырып уруша берет элең. Балам сени сыймыктансын деп күнүнө 3 сааттан уктап сабагын окуйт эле. Акыры ушул акыбалга жеткирип сүйүнүп отурасыңбы" деп сүйлөнөт. Бул сөздөрдү уккан ата уюлдук телефонун ачып СМС билдирүүлөрдү окуса, чындап эле баласы ар дайым "Ата, качан келесиз? Ата, мен экзамендерди ийгиликтүү тапшырдым. Сиз бүгүн кеч келесизби? Иштериңиз кандай?" деп ар дайым сурап турчу экен. Тилекке каршы бул СМС билдирмелерге атасы эч качан жооп жазбаптыр. Мунун баарын ойлонуп, өзүнүн каталарын түшүнгөн Кан мырза Кудайдан баласынын ден соолугун тиленип ыйлап калды.
Эртеси каарманыбыз партиянын жетекчиси менен жолугуп шайлоодон баш тартканын айтат. Аны уккан саясатчы артка жол жок экенин айтып, өзүнө жана баласына чаң жугузбай туруп, сот ишин оңунан чечишине үгүттөйт. Саясатчынын сөзүн угуп, көчөдөгү ачканалардын биринде айыпталып жаткан мугалим менен жолугуп, шектүү балдардан башка эч бир баланы күбөлүккө чакырбаңыз. Соттун жүрүшүндө кандай гана суроолор берилбесин, баш тартуу менен эле жооп бериңиз деп буйруйт. Мына ошентип сот отуруму да башталды. Кан мырза сөзүн баштап, бул иш коомчулуктун көзөмөлүндө болгондуктан бат жана кылдаттык менен караганга аракет кылабыз деп жарыялайт. Бирок буга чейин кандай гана адилеттүү болбосун, өз баласына келгенде каарманыбыз ишти оңунан чечкенге аракеттенет. Мындай аракеттерин ашыгы менен принципиалдуу болгон Сим Инсок байкабай койбойт. Көрсө, Кан мырза суралчу күбөлөрдүн тизмесине тек гана жактоочу сунуштаган окуучуларды киргизип, айыпталуучунун күбөлөрүн тизмеден чыгарып салыптыр. Бул тууралуу Сим Инсок өз дооматын айтпай койбойт. Ошондон улам экөөнүн ортосунда түшүнбөстүк жаралып, башкы сот ачууланып, үстөлдүн үстүндөгү кагаздарды ыргытынып, бошсуң, чык эшикке деп сөзүн бүтүрөт. Бирок баарыбыз билип калгандай эле Сим айым оңой менен баш ийип калгандардан эмес. Сот айым ишти кылдаттык менен изилдей баштайт. Ал үчүн мектептеги экзамендердин жыйынтыктарын жана окуучулардын тизмесин алат. Сим Инсок иликтөөлөрдүн натыйжасында окуянын чоо жайын таап чыгат. Иш убактысы бүткөндө Сим айым менен Чан мырза башкы соттун баласы кырсыктап калганын угушуп, ал акыбалын билүү үчүн ооруканага барышат. Ошол жерде Сим айым өзүнүн иликтөөсүнүн жыйынтыгын башкы сотко айтат. Ал Кан мырзага кайрылып, менин иликтөөмө ылайык сиз карап жаткан сот ишине сиздин балаңыздын тиешеси бар. Прокуратура жана полиция өз териштирүүсүн баштаардан мурун сиздин балаңыз мугалимдин жашыруун тайпасынан чыгып кеткен. Ошондуктан сиз бул ишти караганда жетиштүү даражада адилеттүү боло албай жатасыз. Бул иштен баш тартыңыз. Почему бы вам не сдаться, господин Кан? Болбосо мен жогорку соттун жетекчилигине бул маалыматты жеткирем, деп шепине кайрылат. Кан мырза эмне дээрин билбей, үйүңөргө жөнөгүлө, эртең жумуштан жолугуп сүйлөшөбүз, деп эки сотту узатат. Бирок эртеси эчтеке өзгөрбөй эле сот отуруму уланмай болот. Сим Инсок буга каршы болгонуна карабастан сот отурумуна жөнөйт. Окуучулардын иши карала баштаганда эле айыптоочу тарап дооматын айтып, бул иш башка сотто каралуусун өтүнөбүз. Анткени биздин эң башкы күбөбүздү суракка чакырууга уруксат бербей жатасыңар, деп сот өкүлдөрүнө кайрылат. Бирок муну уккан Кан мырза, ишти уланта беребиз, сиздин дооматыңыз орунсуз, деп кескин түрдө жообун берет. Мындай чечимди уккан Сим айым жоопкерчиликти өз колуна алып, 1 сааттык танапис жарыялайт. Заседание переносится на час в связи с затруднениями в процессе. Кадр алмашып, сот өкүлдөрү жетекчисинин иш бөлмөсүндө урушуп жатышкан болот. Сим айым ишти башкага өткөрүп бериңиз, болбосо жогорку сотко даттанам, деп жатса, башкы сот сизде менин баламын аты аталган так далил жок, сиздин күмөнүңүз үчүн мен бул ишти башкага өткөрүп бербейм, деп ачууланат. Бирок экөөнүн ортосундагы талаш тартыш бул менен эле бүтүп калбайт. Сим Инсок өзүнүн принциптеринен кайтпай, эң башкы сотко даттанып барат. Натыйжада Кан мырзаны шепи иш бөлмөсүнө чакырат. Ал жакта Кан мырза шепине кайрылып, Сим Инсоктун дооматы орунсуз, мында далил жок, деп сүйлөнө баштайт. Бирок Сим айым бул жака келерден мурун ооруканага барып, Кан мырзанын баласы менен сүйлөшкөндө, ал ошол тайпада болгонун мойнуна алыптыр. Мунун баарын уккан соттун чоңу Кан мырзаны иштен четтетет. Бөлмөдөн чыгып, Кан Сим айымды токтотуп, ушунча жылдан бери бир жолу эле адилеттүү боло алган жокмун. Ошондо да баламдын күнөөсү далилденген эмес эле. Эмнеге бул жолго бардың, деп сурайт. Сим айым, ооба, билем, сиз жакшы адамсыз, жакшы ниет менен депутаттыкка аттанып жатасыз. Бирок сиздин балаңыздын кылганы башка окуучуларга зыян келтирди. Мен буга көз жума алган жокмун. Эгер сиз жакшы максатты көздөсөңүз, ага жете турган иш аракеттериңиз да таза болуусу абзел, деп жообун берет. Натыйжада Кан Вон Джуну иштен четтетип, этика комитетинин өкүлдөрү иш бөлмөсүн тинтип, документтерди текшерүүгө алып кетишет. Кан мырзанын кылык жоруктары коомго тарап, кашыктап чогулткан кадыр баркы заматта чакалап төгүлөт. Саясатта досчулук жок, жалгыз гана кызыкчылыктар эмеспи? Бул окуядан кийин партия жетекчилиги да Кан мырзаны талапкерликтен алып салышат. Арадан бир канча күн өткөн соң соттордун дисциплинардык комиссиясы топтолуп, Кан мырзанын күнөөсү аныкталып, сот структурасынан алыстатылат. Ошентип Кан мырза майда чүйдө буюмдарын чогултуп, иш ордун таштап кетип баратканда, Чан мырза узатып чыгып, сизге чоң рахмат, деп сөзүн баштайт.
Эсиңерде болсо сериалдын мурунку бөлүктөрүндө Чан мырзанын оор балалыгы сүрөттөлгөн. Ошол кезде атасынан кордук көрүп түз жолдон адашып жүргөн маалда дал ушул Кан мырза Чанды көзөмөлдөп жүрүп, жакшы сөзүн айтып түз жолго үндөгөн экен. Чан мырза ыраазычылыгын билдирип, сиз мага үлгү болдуңуз. Бала кезимде сиздин жакшы мамилеңизди көрүп, мен да сиздей болом деп эңсегенмин. Сиз мени жаман жолдон куткарып калдыңыз, деп ыраазычылыгын билдирет. Аны уккан Шепи: "Ооба, билем, сен менин кол астыма келгенде дароо эле тааныганмын. Сен жакшы адам болуп чыктың. Мага ошол эле керек. Сен мага эчтеке карыз эмессиң", деп жылуу сөзүн айтып жолун улантат. Чан мырза кетип бараткан жетекчисин көзү менен узатып, башын ийип канчалык сыйлаганын билдирет. Сериалдын бул бөлүгү ушул жерден соңуна чыгат. Достор, тасманы талдап жатып эки нерсени түшүнө алдым. Биринчиден, албетте, бала менен атанын ортосундагы жакшы мамиленин канчалык маанилүү экенин көрө алдык. Ар бир бала атам мен менен сыймыктанса деп эңсейт. Өз учурунда ар бир ата балам менден ыраазы болуп, жакшылыгымды билип чоңойсо деп кыялданат экен. Экинчиси болсо, кореялыктар бизден айырмаланып, эгер кайсы бир саясатчы ката кетирсе, экинчи кечиришпейт экен. Алар биздикилердей болуп, калайык калкып мени кечиргиле деп коомго кайрылса, шайлоонун алдында бак дарактарды отургузса эле, же болбосо бир дүкөнгө кирип карыз дептерин толугу менен төлөп койсо эле, алданып кечире беришпейт экен. Ошондуктан тилегеним, келе жаткан шайлоолордо мамлекетибизге, элибизге, жерибизге жан дили менен күйгөн эң татыктуу талапкерлер жеңип чыгып, өлкөбүз өркүндөп өсүп, бардыгыбыздын маанайыбыз жакшы болуп, балдарыбыз менен жылуу мамиледе жүргөнү Кудай таалам насип кылсын. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.